Айжамал Качкынбаева Алайкуда 1000 километр аралыкты басып кымыз фестивалына келип катышып жатат. Ага 800 литр кымыз алып келди. Фестивалга экинчи ирет катышууда. 13 жылдан бери кымыз менен алектенип келет. Биз ушул кымыз менен 2013 жылдан бери алектенип келе жатабыз. Кымыздын өзгөчөлүгү боюнча айта кетсем, мына Алайкунун кымызы башка кымыздардан айырмаланып, өзүнүн түсү менен, даамы менен, жасалыш технологиясы менен айырмаланып келет да. Анткени эмнеге сары деген суроолор көп берилет. Биз тооручакка ыштайбыз. Анан бейлер Алайкуда көөдө чөп жегендиктен кымызы дагы өзгөчө даамдуу. Кымыз бээнин сүтүнөн ачытылып жасалат. Дарылык касиети жогору, ден соолукту бекемдөөчү улуттук суусундук. Кымыз даамдуу болуусу үчүн көп бышылуу суу зарыл. Ага атайын териден идиш жасалып, чанач деп аталат. 50 литрге чейин кымыз батат. Чанашты таза жууп, ыштап, тооручакка мындай кылып ыштап алабыз. Анан кийин ар 2 саатта бээн сааган болгон сайын, бээни саагандан кийин сүттү муздатып коюш керек да. Муздатып куйгандан кийин анан баягы ачуу, кычкы болуп ашып ташып кетип атпайбы? Андай болбой даамына чыгат. Анан эң башкысы майы, чанаштын ышы, анан эң көп бышылган кымыз бул өтө даамдуу кымыз болот. Күчүнө кирет. Фестивалдын алкагында улуттук оюндар, ошондой эле ар улуттун өкүлдөрүнө өз маданиятын, тамак ашын жана кол өнөрчүлүгүн көрсөтүшкөн эл достугу жарманкеси өткөрүлдү. Иш-чара концерттик программа менен коштолду. Бул кымыз фест жөн эле бир кымыз ичкен салтанат майрам эмес. Бул ар бир региондун, ар бир жайлоонун, райондун кымыздарынын өзгөчөлүгү бар. Андыктан бул фестивалдын келечеги кенен, алдыда мындан чоң болуп биз сунуштап атабыз. Бишкек шаарында кийинки жылдары Эркиндик бульварында, Эмен багында шаардыктар 6-чы дем алыш күндөрү келип, кымыз ичип, биздин улуттук суусундуктарды тата алышат. Фестиваль өткөн жылдары Чуңкурчак жайлоосунда өткөн, учурда шаарга жакындап келе жатат. Шаар тургундарынын баарынын эле жайлоого чыгып кымыз ичип келүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Ал эми бул фестиваль шаарда туруп эле кымыздан даамдап көрүүгө мүмкүндүк берет. Кыргызстан байыркы эл, бирок жаш мамлекет. Бизге биримдик, улуу максат жана күчтүү тамыр керек. Ошол тамыр биздин маданиятыбыз, тилибиз, динибиз жана салтыбыз. Бул фестиваль ошол баалуулуктардын жандуу айкалышы. Бул фестиваль ошол туруктуулуктун жана мураска болгон урматтын белгиси. Фестивалдын максаты туристтердин көңүлүн буруу, өлкөнүн туристтик дараметин көтөрүү, кыргыз элинин үрп-адаттары аркылуу бээ сүтүнүн улуттук суусундук катары асылдуулугун жайылтуу, кымызды колдонуу маданияты, аны өндүрүүнүн шарттары жана түрлөрү, ден соолукка пайдалуулугу боюнча маалымат жеткирүү болуп саналат. Бермет Ишонкулова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Чүй.